Эң суук климат Орусиянын Санкт-Петербург шаарында катталды. Синоптиктер 28 жыл ичинде бул экинчи жолу катталган суук мезгил болгонун айтышууда. Ал эми Борбор Азияда жаан-чачындуу күндөр бүттү. Себеби кечеги Атлантикалык циклон таркап, азыр циклондун изи Казакстандын түндүгүнөн орун алды. Сиздер көрүп тургандай, картада көк түстүү жаан-чачындуу циклон көрүнбөйт. Анткени менен абанын температурасы өзгөрүп турат. Бул тууралуу кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайда жаан-чачындуу циклон көрүнбөйт. Этникалык кыргыздар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык болсо да, булуттар кез-кези менен күндүн бетин жаап турат. Казакстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачындуу күндөр токтоду. Бирок Орусиядагы циклондун бир бөлүгү түндүктөн орун алды. Ошондуктан эртең Астана шаарында калың кар жаайт. Түштүктө циклон жок болгондуктан Алматы шаарында күн ачык бойдон сакталат. Өзбекстанда да асман ачык, ошондуктан өлкөнүн көпчүлүк аймагында аба ырайы жылуу. Фергана өрөөнүндө 8 градуска жылуу болсо, Ташкент шаарында 14 градуска, ал эми Нукус өрөөнүндө 12 градуска жылуу болмокчу. Каспий деңизине жакын жайгашкан Түркмөнстанда да ушундай жылуу аба ырайы күтүлөт. Жаан-чачын күтүлбөйт. Дашогус өрөөнүндө 11 градуска жылуу болмокчу. Буга салыштырмалуу Ашхабад шаарында абанын температурасы плюс 18 градуска жогорулап, кубандырышы мүмкүн. Тажикстанда аба ырайы туруксуз. Душанбе шаарында абанын температурасы орто ченемден жогору болсо, түштүгүндө жайгашкан Хорок өрөөнүндө төмөндөп кар жаайт. Баткен менен чектешкен Ходжон шаарында плюс 12 градуска жылуу аба ырайы күтүлөт. Эми Кыргызстанда түнкүсүн Кыргыз тоо кыркаларында бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз болсо асман ачылат. Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшүшү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп аяз жүрөт. Ошондуктан унаалар ортосунда 500 метр аралык чектелиши зарыл. Мына ушундай аба ырайы өз орунда турбай өзгөрүп турат. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.